Bizde Hanefi mazhabında İmam Maturidi akidaсын карманабыз, ооба. Андан башка İmam Abdülvahhab'ın akidaсын alsak болобу. Жана ошондой эле İmam Maturidi'nin Aş'ari'nin akidasынын айырмасы эмне? Ушуларды бизге айтып берсеңиз дейт. Негизи акида маселеси мындайча айтканда Ханафи İmam Azam rahmatullah Fiqh Akbar жазып атпайбы, Fiqh Akbarда. Ошону İmam Maturiди өздөштүрүп, аны да эмне болгон, кеңейтип, жайылтып, майда чүйдө маселесин айтып салган. Мындайча айтканда Аш'ари менен Матуридинин ортосунда айырмачылык деле жок негизи. Кээ бирлер айтат аалымдар 6 маселеде деп, кээ бири 12 дейт, 40ка чейин жеткирет. Бирок эң негизгиси ушу 6 эле маселеде. Ошо 6 маселеде эмне болот? Анча кайчы пикирлер болушу мүмкүн. Бирок Ахлүс-Сунна вал Жамаанын акида боюнча школа 2 школа бар. Mazhab деп коет, школа да эле түшүнөлүчү, оңойраак. Бүгүнкү тилде оңойраак түшүндүрүш үчүн 2 школа бар. İmam Azam Hanefi mazhabındalar akida Maturidi karmanat. Al эми 3 mazhab İmam Malik, İmam Şafi, Ahmed bin Hanbal şu 3 mazhabdagilar Aş'ari mazhabын көбүнчө карманат. Şafi mazhabында анча болушу мүмкүн. Акида Матуридиде кармангандар. Бирок негизинен алар эмне кылат? 3 mazhabдагылар Aş'ari школасын өнүктүрүшкөн. Ал эми Ханафи mazhabындагылар İmam Maturидинин школасын эмне кылган? Өнүктүргөн. Мисалы күрөш боюнча bir эң башында bir адам үйрөтүшү мүмкүн. Бирок анчалык өнүкпөй барып, бирок кийинки дәвр өтө чебер бирөө чыгат дагы, ал менен өнүктүрүп жиберет. Ошонун атынан калып калат. Мисалы, философия боюнча Платон дегендер бар, билесиздер. Андан мурункуларда болгон Сократ деген мисалы. Мурункуларда болушу мүмкүн да. Бир илим баштап койгон, бирок анча аты чыккан эмес дагы. Анан кийин эмне кылат? Баягы Сократка окшогон, Платонго окшогондор аябын өнүктүргөндүктөн мына Сократтын школасы деп аталып калгандай эле ошол сыяктуу акидадагы эмне болот? Акида Матуридинин школасы деп эле кабылданат. Эмне үчүн? Ар кандай агымдарга туура эмес жолдорго түшүп кетпеш үчүн Ахлүс-Сунна вал Жамаанын аалымдары 2 школаны өнүктүрүштү. Акида Матуриди ишенимде, акида илимде жана акида Аш'ари кылып. Ал эми фикта болсо 4 mazhab бар, билесиздер. İmam Azam rahmatullah aleyh, İmam Malik rahmatullah aleyh, İmam Şafi rahmatullah aleyh, Ahmed bin Hanbal rahmatullah aleyh. Мына ушунун негизинде былкылдабай келатат. Кудайым буйруса кыямат күнгөчүн да ушундай болуп, сонун тартипте кете бермекчи. Кудайым буйруса кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.